Assalamu alaikum урматтуу көрөрман. Бул видео материал өтө толгондор үчүн, ошо катары сиз үчүн дагы. Анткени баарыбыздын өтүбүз толот. Бул табигый процесс. Акыркы убактарда өтүм толот экен деп кайрылгандар көп болгондуктан ушул видео материалды чыгарып жатам. Өт суюктугу боордо иштелип чыгат жана өт капчасына жыйналат. Биз тамак жеген учурда ал ошол 12 личеге куюлуп, тамак сеңирүүгө катышат. Ким сизге өтүңүз толот экен деп диагноз койгон болсо, бул туура эмес, балким башка нерсени айткысы келгендер. Өттүн төмөнкүдөй оорулары бар, өт капчасынын. Бул албетте биринчиден холецистит, бул өттүн сезгенүүсү. Өттө таш болушу мүмкүн. Муну желчи каменный болезнь деп коебуз. Андан сырткары холестероз, холангит деген дагы оорулары бар. Буларга токтолуп отурбайм. Эгерде сиздин өтүңүз ооруп жаткан болсо, кандай белгилер болот? Мен айрымдарын гана айтып өтөйүн. Биринчиден, албетте ооруксунук болот. Оң тарапта кабырганын астында айрыкча тамак жегенден кийин болот. Анан ичибиз катышы мүмкүн, же тескерисинче көп келиши мүмкүн. Андан сырткары тилибиз бир аз агарып калышы мүмкүн өйдө жагы. Жана дагы терибиздеги ар кандай жагымсыз нерселер көбөйүп кетет. Ушулардын жалпысы сиздин өтүңүз жабыркап жаткандыгын билдирет. Албетте булар башка эле оорулардын дагы белгиси болушу мүмкүн. Мындан сырткары дагы башка айрым белгилери болбой койбойт. Сөзсүз түрдө аныктоо үчүн терапевт же гастрентологко кайрылышыңыз керек. Эми өтүңүз жабыркап калган болсо эмне кылсаңыз болот? Дарыгер айткан дарыларды албетте ичиш керек. Андан сырткары сөзсүз түрдө өттү жакшылай турган башка нерселер дагы сизге сунушталат. Ошо катары биринчи сизге айткым келген нерсе бул кыймыл аракетти көбөйтүү. Мүмкүн болушунча өтө көп деп айтпайм, мүмкүн болушунча эңкейген аракет кылыңыз, кыймыл аракеттин ар кандай түрлөрүн жасаңыз. Экинчи мен сизге сунуштай турган нерсе бул жашылчалар. Бардыгын көбүрөөк колдонуңуз. Помидор, бадырым, капуста, сабиз, брокколи, чеснок жана башкалар. Ушулардын баарын көбүрөөк колдончу болсоңуз, сөзсүз түрдө өтүңүз жакшыраак иштейт. Анан дагы дарыканада цикорий деген ушул өсүмдүктүн балким талкан түрүндөгүсү, балким май түрүндөгүсү болуп калат. Ошону таап колдонсоңуздар дагы албетте өттүн иштөөсүн жакшыртууга жардам бере алат. 100% натыйжа берет дегенден алысмын, бирок кайсыдыр бир деңгээлде өзүнүн пайдасын тийгизбей койбойт. Анан аны кантип колдонуу боюнча албетте өзүнүн инструкциясында жазылган болот. Ошол жактан карап колдоно бересиздер. Маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө колдоп, анан башкалар менен дагы бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Ар бир видео материалыма лайк басып, оң отзывдарды калтыраткан ушул көрүүчүлөргө сөзсүз түрдө ыраазычылык билдирмекчимин.